Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалды чыгарабыз. Анда амалдарды аткарып жатканда биринчи көбөйтүү жана бөлүүлөр, андан кийин кошуу жана кемитүүлөр аткарылчу эле. Анда биз биринчи бөлүүлөрдү аткарып алалы. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Биринчи сөз 2-ни 5-тен 3-кө бөлөбүз. Bölүүнү аткарып жатканда биринчи сан өзү жазылат. Ал эми экинчи сандын тескерисин жазып көбөйтчү элек. Анда 3-тү бөлүмүнө 5-ти алымына жазабыз. Эми 2 деген сан бизде алымы болот, бөлүмү 1 болот. Анда 2-ни 5-ке көбөйтөбүз 10. 1-ди 3-кө көбөйтөбүз 3. Анда биздин биринчи амалыбыздын жообу 3-төн 10 деген сан келип чыкты. Экинчи 5-тен 3-тү 2-ге бөлөбүз. 2 деген сан бизде эгерде бөлүмү жок болсо, бөлүмүнө 1 жазабыз дайыма. Мурдакыдай эле биринчи сандын өзүн жазып алабыз. Демек 5-тен 3-түн өзүн жазып алабыз. Экинчи сандын тескерисин жазабыз. Бул жерде 1-ди алымына, 2-ни бөлүмүнө жазабыз жана көбөйтөбүз. 3-тү 1-ге көбөйтөбүз 3. 5-ти 2-ге көбөйтөбүз 10. Эми 3-чү амалыбызды аткарып алалы. 1,2-ден 1-ди 6-га бөлөбүз. Бул жерден аралаш бөлчөктү буруш бөлчөккө айландырып алуу керек. Ал үчүн 1-ди 2-ге көбөйтөбүз. Бул 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө 2 өзү жазылат. Ал эми 6-нын бөлүмү жок, анда бөлүмүндө 1 бар деп элестете алабыз. Бул саныбызды демек 1-ден 6-га бөлүшүбүз керек. 1-ди 2-ге көбөйтсөк 2, 1-ди кошо турган болсок 3. Анда бизде биринчи саныбыз 2-ден 3 болду, экинчи саныбыз 1-ден 6. Бөлүүнү аткарып жатканда биринчи сан өзү жазылат. Экинчи сандын тескерисин жазып көбөйтөбүз. Анда 6 бөлүмүнө жазылат, 1 алымына жазылат. Эми бул жерден 3 менен 6 кыскарат. Башкача айтканда бирдей санга бөлүнөт. Анда бөлүп коебуз. 3-тү 3-кө бөлө турган болсок 1, 6-ны 3-кө бөлө турган болсок 2. Анда 1-ди 1-ге көбөйтөбүз 1, 2-ни 2-ге көбөйтөбүз 4. 3-чү амалыбыздын жообу бизде 4-төн 1 деген келип чыкты. 4-чү бул 6-ны бөлөбүз 1,2-ден 1-ге. Анда 6-нын бөлүмүндө биз 1 бар деп элестете алабыз. Бөлөбүз 1-ди, бул 1-ди 2-ге көбөйтөбүз жана бул 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө 2 өзү жазылат. Эми биринчи саныбыз 1-ден 6 бөлөбүз 2, 1-ди 2-ге көбөйтсөк 2, 1-ди кошо турган болсок 3. Эми бөлүүнү аткарып жатканда биринчи саныбыз өзү жазылат. Экинчи сандын тескерисин жазабыз. Башкача айтканда 3 бөлүмүнө жазылат, 2 алымына жазылат жана ортосуна көбөйтүү коюлат. Көбөйтөбүз. 6 менен 3 экөө тең 3-кө бөлүнөт, ошондуктан 3-кө кыскартып коебуз. 3-тү 3-кө бөлө турган болсок 1, 6-ны 3-кө бөлө турган болсок 2. Эми 2-ни 2-ге көбөйтөбүз 4. 1-ди 1-ге көбөйтөбүз 1. Эми бул жерден бул ортодогу сызык бөлүү дегенди билдирет. Ошондуктан 4-тү 1-ге бөлө турган болсок
4. Demek 4-cü amalыбыздын жообу bizde 4 деген сан келип чыкты. Эми кошуу жана кемитүүлөрдү аткарабыз. Bizde бул жерде баары кошуу экен. Биринчи амалыбыздын жообу bizde 3-төн 10 деген сан келип чыккан. Анда 5-чибиз. 3-төн 10го. Экинчи амалыбыздын жообу bizde 10-дон 3 деген сан келип чыккан. 10-дон 3'tү кошобуз. Üçüncü amalыбыздын жообу bizde 4'төн 1 деген сан келип чыккан. Муну да кошобуз. Төртүнчү амалыбыздын жообу bizde 4 деген сан келип чыкты. Булардын баарын бири-бирине кошуп алабыз. Кошо турган болсок, бул 3 бөлүмдүн жалпы бөлүүчүсүн табыш керек. Башкача айтканда, булардын баарына бөлүнө турган санды табышыбыз керек. Эми 3 менен 4'tүн жалпы бөлүүчүсү 12. 12 менен 10'дун жалпы бөлүүчүсү эң кичинеси. 5 көбөйтүү 4 көбөйтүү 3 санына барабар болот. Көбөйтө турган болсок 5'ти 4кө көбөйтсөк 20, 20-ны 3кө көбөйтсөк 60. Бул 12 менен 10'дун эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү. Анда 60 bizde жалпы бөлүнүүчү болду. 60'ты 3кө бөлө турган болсок 20, 60'ты 10го бөлө турган болсок 6, 60'ты 4кө бөлө турган болсок 15 деген сандар чыгат. Эми бул 20'ны 10го көбөйтөбүз. 6'ны 3кө көбөйтөбүз. Жана 15'ti 1ге көбөйтөбүз. Эми 200гө 18'ди кошсок 218, 15'ti кошо турган болсок 233 деген сан келип чыгат. 60. Эми 233'tü эгер 60'ка бөлө турган болсок 4 3 180. 233'tөн 180'di кемитсек 53. Анда 3 бүтүн болду. Демек bizde бүтүн бөлүгүнө 3 жазылат. Бөлгөнүбүз 60'ка бөлдүк, ошондуктан бөлүмүнө 60 жазылат. Калдык 53 калды. Анда 53 алымына жазылат. Кошуу 4. 3 менен 4 бүтүн сандар болгондуктан, бүтүн бөлүктөр болгондуктан, буларды жөн гана кошуп, алдына жазып койсок болот. Бөлчөктө аягына жазып коебуз. Анда биздин бул мисалыбыздын жообу 7,60'тан 53 деген сан келип чыкты.